بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабағыбыз тулантабыз сыйқыр жөнді маселе. Бұл баян шей мин анваи сихр. Кейбір нәрселер сыйқырдың түрлеріне керет деген теманы өтөбүз. Кейбір нәрселер дағы сыйқырдың түрлеріне керіп қалышы мүмкін. Бұл жөнді имам Ахмад рахимахулла өзінің муснадында риваят қылады. Қала Ахмад хаддасана Мухаммад ибн Джафар, бізге Мухаммад ибн Джафар айтты дейді. Хаддасана Ауф ан Хиян ибн Ал-Ала, Хиян ибн Аладан келді. Хаддасана Қатан ибн Қубайса, аға Қатан ибн Қубайса риваят қылды. Ан абихи, ал атасынан уқту аннаху самиа наби саллаллаху алейхи вассалама яқул. Ал атасы пайғамбар алейхиссалату вассаламдың айтқанын уққан дейді. Емне деген хадис? Ал-ияфа ват-тарқу ват-тирату минал жибт. Ал-ияфа, мұнда жатқанда чымчықтардың, қанаттылардың уча тұрған, алардың учушынан себеп қылып төлгі ашқандар. Жана тарқун, ошондойле өзүнчө бир жерди сызып, чийип, ошондон белги кылгандар. Ошондойле оттыйрату минал жиб. Тыйра деген бул жанакындай ырым-жырым. Мунун бардыгы тен минал жибти. Мында жатканда мунун бардыгы сыйкырдан деген. Анан кийин ошол хадис ушундай келет: иннал ияфата ват-тарqu ват-тыйрату минал жиб. Үч нерсени эскертти биякта. Ияфа деген бул жанакындай төлгө ачуу. Өзгөчө жанакында арабтар бул канаттуунун, чымчыктын учушуна жараша төлгө ачат. Эгерде кайсы жерге учуп бараткан болсо, анда ошо жерге учуп баратса, анда биздин жолубуз болот же болбойт деп. Түндүктү карай учуп бараткан болсо жолубуз болот же түштүктү карай учуп баратса жолубуз болбойт деп төлгө аччу эле. Жана ошондой тарк, бул жанакындай бир жерге бир белгилерди сызып, ошол менен алар дагы төлгө чыгарат эле. Бизде мисалы аялдар жанакындай ар кандай бурчактар менен же ар кандай бир нерселер менен төлгө ачкандай. Баланча түкүнчө ал үйлөнүү, күйөө, тиеби же айтор ар кандай бир нерсени жасагандардын ишинен. Жана ошондой тыйра дейт. Тыйра деген жанакы ырым-жырым. Алдыңан мушук өтүп кетсе жолуң болбойт. Же эки столбанын ортосун өтсөң боюң өспөйт. Бир киши 40ка деле чыкты, дагы деле ошо эки столбанын ортосунан өтпөйт да, боюм өспөйт деп, боюң өсөр кереги деле жок го. Мына ушунда адамдар ырым-жырымдарга жакын адамдар бар. Мисалы, кээ бир адамдар акчаны караңгыда колума карматпай бер дейт. Жерге коюп бер дейт. Шамал болуп атсачы, жерге койгондо учуп кетсечи. Көрүңөрбү? Ырым-жырым өтө көп. Кызым үстөлдүн бурчуна отурбагын күйөө тийбесин дейт. Ал кыз канча жолу отурду? Канча жолу отурган жок, 5 жолу күйөө тийип чыкты. Ошол үчүн мындай ырым-жырым менен жашагандан эч бир нерсе жок. Бул сыйкырдын жүзү. Эмнеге? Анткени ушундай бир бизде дагы бир ырым-жырым бар. Балам, колуңду төөңө алба дейт. Душманың көбөйөт. Элестеткиле, ар бир төөгө алган сайын бирден душман чогултурсак, андай болбойт да. Төөгө койгондо эмес,
Аллах субханала тааля тагдырга жазган нерсе болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андай жөнүндө тыйбадыбы? Демек, пайгамбар тыйганды тыйылыш керекпиз. Пайгамбар буйругандан ошол нерсени аткарыш керекпиз. Анткени Аллах Таала Кур'анда айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силерге эмнени берсе, "Ума атакум расулу фахуду". Пайгамбар эмнени берсе, ошону алла. "Ума нахакум анху фантаху". Пайгамбар эмнени тыйса, тыйылга дейт. Андан кийин бир нерсе биякта, арабтар ошол жахилят дорунда ошондой канаттуулар менен, алардын аттары менен, алардын үндөрү менен, алардын багыт алган тарабы менен каяк тарапка багыт алып учуп жаткан болсо, ошол нерселер менен алар ырым-жырым кылып, ошо менен төлгө аччу эле. Бул арабтардын адатынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо нерсенин бардыгын тыйды. Не деди? Анын бардыгы минел жипти. Бул жиптен деди. Жипт деген сөз бул сыйкыр. Бул сыйкыр. Бул Ибн Аббас Аллах субханала тааля Кур'ан Керимде айткан аятты жипт деп чечмеледи. Бул тафсир имам Аль-Багавийдин, имам Аль-Мавардинин жана көп тафсирчилердин тафсиринде. Анткени Аллах субханала тааля Ниса сүрөсүнүн 51-чи аятында айтат: "Ю'минуна бил жипти ват тагут". Алар сыйкырга иман келтиришет жана көз ачтарга иман келтиришет. Да бир риwayatында алар сыйкырга иман келтиришет жана алар шайтанга иман келтиришет дейт. Мындайча айтканда ишенишет. Ошол үчүн көз ачтар менен сыйкырчыларга ишенбеш керекпиз. Көп адамдар ошолорго аябай ишенишет, көз ачтар менен сыйкырчыларга. Ошол үчүн бул маселеде жип деген айттык, демек бул жип деген бул сыйкыр дедик. Жана буну алымдар айтты. Бунун өзөгү дейт. Раннату шайтан. Бул шайтандын кыйкырык добушу дейт. Шайтан ошондон кыйкырат. Анткени Хасан айтат: "Закара Ибрахим ибн Мухаммад", бизге Ибрахим ибн Мухаммад эскерткен дейт. Ал кандай? Айтат: "Иблис ранна арба раннат, ранна хина луина". 4 кыйкырык менен катуу кыйкырып, кейип кыйкырган дейт. Эң биринчи кейип кыйкырганы бул кар калганда дейт. Экинчи хина ухбита. Экинчи бейиштен түшкөндө дейт. Үчүнчү вараннату хина улида Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төрөлгөндө ошондо кейип катуу кыйкырган. Төртүнчү вараннату хина назалат фатихатул китаб. Курандын Фатиха сүрөсү түшкөндө ошондо кейип кыйкырган дейт. Демек, иблис ошол нерселерди жактырбагандыгы үчүн кейип кыйкырган. Ошол үчүн Саид ибн Жубейр айткан: "Ламма ла'ана Аллаху та'ала иблис, тагайярат суратаху ан суратил малаика". Аллах субханала тааля иблисти каргагандан кийин анын сүрөтү, анын кейпи периштелердин сүрөтүнөн айырмаланып, өзгөчөлөнүп болуп калды дейт. Анан бир нерсе биякта. Бул хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадисинде мындай деген хадис бар. Ибн Аббас риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ман иктабаса шубата минан нужум, фақат и'табаса шубата минас сихр". Ким жылдыздардан бир бөлүгүн же жылдыздардын бир түрүн билип үйрөнсө, жылдыздар тууралуу. Мисалы бизде ал аны жанакындай гороскоп деп коет. Ошого бир нерселерди биз үйрөнсө дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ал сыйкырдын бир түрүн үйрөнгөн болот деген экен. Демек, жылдыздар менен элдердин тагдырын чечпеш керекпиз.
Азыр элдер ошондой нерсе менен арстан понедельник күнү эмне болот? Же болбосо балык четверг күнү кандай болот тагдыры? Балык жылдызы, арстан жылдызы. Айтор билесиңиздер, 12 түрдүү жылдыздарга бөлүп элдер өздөрүн ошондой гороскопко ишенип жатышат. Бул сөз туура эмес. Эмнеге? Себеби дегенде балык понедельник күнү колуна бир дөөлөт, колуна бир береке келет деп койсо, канча деген балык бар. А бирөөсү ошол күнү өлүп атсачы, бирөө ошол күнү төрүлүп атсачы, колунда дөөлөт түшкөндү билбейт да ал. А бирөө ошол күнү үйлөнүп жатсачы, бирөө ошол күнү больницага жатсачы, аварияга түшсөчү. Көрүңөр, ошон үчүн жылдыздар 12 жылдыз канча деген миллиард адамдардын тагдырын чече албайт. Бир гана Аллах субханаху ва тааля биздин тагдырыбызды чечүүчү. Анткени Аллахла ким эмне болот, ошонун баардыгын энеси боюнда болгондо 4 айдын ичинде периште тагдырына жазып койгон. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Андан кийин зада мазад. Андан кийин ким ошону үйрөнгөн болсо, сыйкыр үйрөнгөн болду. Сыйкыр үйрөнгөндөн кийин кошулуп кете берет дейт. Сыйкыр үйрөнгөндөн кошулуп кете берет. Андан кийин натыйжада ал капырчылыкка түшүп калышы мүмкүн. Бул хадисти имам Аби Дауд риваят кылат өзүнүн сахих хадисинде. Жана ошол хадисти имам Ан-Навави, имам Ад-Захаби бул хадисти сахих деген. Жана ошондой бул хадисти имам Ахмад ибн Маджах өздөрүнүн хадис китептеринде риваят кылат. Аллах субханаху ва тааля Кур'ан Керимде айткан: "Ва юфлиху сахиру хайсу ата". Сыйкырчы кандай гана болбосун, каякта жүрбөсүн, ал эч качан ийгиликке жетпейт деген. Неге? Анткени көрүп жатпайсыздарбы? Сыйкырчылар канча адамдардын турмушун бузуп, аларга сыйкыр окутуп, сыйкыр окуткандан кийин адамдар жин кирип аларга. Жин киргенден кийин канча адамдар жин менен ооруп жатат. Жин адамдын ичине киргенден кийин оңой менен чыкпайт ал. Өзгөчө сыйкыр жол менен киргенден кийин жин чыкпайт. Кыйын болот. Ашыктык менен кирген болсо, адашып кирип кеткен болсо, анын чыгышы бат эле. Бирок сыйкыр менен кирген бул адашып кирбейт. Бул бир максат менен кирет. Бул бир миссия менен кирет. Бул бир жаман максат менен кирет. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах субханаху ва тааля биздин элибизди, мусулмандарды ушундай сыйкырчылардан, сыйкырдан сактасын. Ушундай бир маселе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Да хадис имам Муслим айтат. Бул хадис Ибн Масудтан келет. Анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям каля. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ала хал унаббиюкум мал ад. Мен силерге ал адха деген нерсени эскертейинби, кабарлап берейинби? Ал эмне? Дегенде сахабалар сурашты. Мындайча айтканда, сыйкыр жөнүндө айтайынбы деди. Айтты: "Хиян намима". Бул ушак сөздөр деди. Бул ушак сөздөр. Ал-қалату бейнен нас. Адамдардын ортосунда сөз ташуу деди. Адамдардын ортосунда сөз ташуу. Ошонун ичине эмне кирет? Ушак сөзүнүн катарына гыйбат. Бирөө жокту аны каралап, аны жамандоо. Ошол үчүн Ибн Абдил-Бар Яхья ибн Аби Касирден мындай бир эскертүүнү айтат. Айтат: Яхья ибн Аби Касир юфсиду наммам вал каззаб фи саа ма ла юфсиду сахиру фи сана.
ушакчы, жалганчы 1 сааттын ичинде бузуп коет дейт. Элди ортосунда чок салып 1 сааттын ичинде бузуп коет дейт. Ал эми сыйкырчы ошол бузукулукту 1 жылда алып келиши мүмкүн дейт. Сыйкырчы 1 жылда буза турган нерсени ушакчы менен жалганчылар 1 саатта эле бузуп коет дейт. Келиңиздер, сыйкырчы Аллах Куранда кандай жаман деп атат, абалы кандай дейт. Бирок азыркы заманда биз сыйкырчыларды айтып, мен альхамдулилля мына комментарийлер барын окуп атам. Сыйкырчылар жөнүндө жазып жатасыздар. Жакшы. Бирок бир нерсени дагы эскертип кетейин. Сыйкырчыдан дагы жаман бул Яхья ибн Кафир айтат да, сыйкырчыдан жаман киши де бул ушакчы дейт. Жалганчы. Сөз ташыган киши дейт. Алар 1 сааттын ичинде элди бузгат дейт. Бирок сыйкырчылар 1 жылдын ичинде буза турган нерсени 1 саатта эле бузуп коет дейт. Келиңиздер, ошол үчүн сыйкырчыны жаман көрөк, бирок андан дагы өтө жаман көрө турган адамдар булар ушакчылар. Эки адамдын ортосунда ушак таратып, эки адамдын ортосунда сөз ташыган кандай жаман? Ошол үчүн келиңиздер, Аллах Тааладан сактаналык, тобо кылалык. Себебинде ушакчы дагы бул чоң күнөөнүн катарына кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки адам мүрзө азабын чегип жатат дейт. Бирөөсү истинжа кылбай кой дейт. Мындайча айтканда, чоңго же кичекеге барып туруп, ошону тазаланбай, жуубай койду дейт. Экинчиси ал ушак менен басып, ушак менен элдин ортосунда сөз ташып жүргөн дейт. Эки адам тозок азабынан мурда мүрзө азабын чегет. Бул жерде балким ошол эки адам намаз окуган, балким ошол эки адам орозо кармаган, сакал койгон, балким алар Аллахын жалгыз билген, Аллахын таухидин билген адамдардыр. Бирок Аллах Таала ал жагынан дагы эске албай, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушак айткандыгы үчүн мүрзө азабын тартат дейт. Демек, Ибн Хазам рахимахулла дагы мындай сөз айтат сыйкыр тууралуу. Иттафаку аля тахримил гиба ва намима. Алымдар бардыгы пикири менен бир пикирде болуп, иттифак, бир пикирде өкүм чыгарыш дейт. Эмнени? Ушак менен гыйбат арам экенине, фи гайри насиха ал-ваджиба ва фихи далил аля аннаха минал кабаир. Ошон үчүн ушак менен гыйбат деген бирөө жокто аны жамандоо. Мисалы, гыйбатты бир эскертип кетсем, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде күндөрдүн биринде Пайгамбар алейхиссалату вассаламга бир аял кирет. Алдына келип бир маселени сурап, жанында Айша энебиз отурган эле. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен маселени куруп, ал аял кеткенден кийин Пайгамбарга Айша энебиз айтат: "Ума асгару минха". Пайгамбарга айтат: "О Аллахтын элчиси, аябай бою кичинекей го" дейт. Пайгамбар айтат: "Ихтаптаха". Айша, сен аны гыйбат кылдың. Анан айтат: "Ума култу илля ма фиха". О Аллахтын элчиси, мен болгон нерсени айттым го. Бою кичинекей болсо бою кичинекей да. Пайгамбар айтат: "Эгерде сен анда болбогон нерсени айткан болсоң, лакат жити бухтанан алыйма". Эгер анда болбогон нерсени айткан болсоң, анда сен чоң бир доомат алып келмексиң дейт. Ошол үчүн караңыздар, ал аял кеткенден кийин бою кичинекей аялга ал жокто бою кичинекей десең жакпайт. Сарыга ал жокто сары десең жакпайт. Карага ал жокто кара деп айтсаң жакпайт. Семизге ал жокто семиз, курсагың чоң деп, боча деп айткан сөз жакпайт ага. Ошон үчүн бир адамды ал жокто андай сөздөр менен атабаш керекпиз. Мисалы, мен ошону көп угуп калам, бир баланы ачки тагынган болсо, аны ачкарик деп коет. Тиги ачкарик келди, жок, антпек эле. Ал жокто көз айнек тагынган бир жигит келди дегиле.
Өзүнө айткыла, мен сени ачкарик десем жагабы дегиле. Албетте ал жакпайт дейт. Кимге эле жаксын? Ар бир адамдын кемчилиги бар. Ана ошол кемчилигин такап айтып берсе кимге жагат? Ошол үчүн өзүңдүн кемчилигиң ким айтат? Бир окуяны айтайын. Мурда бир арабтардан бир киши болгон эле. Ал киши 4-нчү ай алат. Мындай жатканда ага чейин бир 3 аял тең мындай кемчиликтүү болот. Көбүнчө алар көрбөйт эле да. Начар көрөт эле. Андан кийин 4-нчү аял көзү көргөн татынакай сулуу бир аялды алат. Андан кийин жанакыл 3-өө, ошо 4-үнчүсүн, кичүүсүн алар шылдыңдайт. Бир убакыт келет, ал аял төрөйт. Төрөгөндөн кийин аялдар кичине бир оору менен ооруйт эле. Жатынында жанакындай эрозия деп коет. Ошондой оору менен ооруган аял эле. Андан кийин ошол 3 аял келип аны жаман сөздөр менен айтат. Мындайча айтканда, ошол жериңе жара чыккан аялсың. Сен ошондайсың деп аны аябай айыпташат. Андан кийин ал аял жаш кыз апасына келип ыйлап даттанат. Апа, мен ошентип деген 3 аялы мени ошондой жамандап атат дегенде апасы ага жашынакай жооп бергенди үйрөтөт. Анан кийин келип туруп, 3-өө келип туруп, жанакы сөзүн баштаганда айтат. Менде бар айып, ал ичимде экен дейт. А силерде бар айып сыртынан көрүнүп турат дейт. Көзүңөр көр экен, көрүнүп турат. Мынакей. Менде бар айып. Ооба, менде да бар ал айып, бирок ал көрүнбөй турат. Ал ичимде. Аны эч ким байкабайт деп өздөрүнө каршы жооп берген экен. Ошон үчүн келиңиздер, бири-бирибизди айыптарыбызды такап айта бербелик. Эртең күнү өзүбүз шылдың боло тургандай бир айыбызды айтып коюш мүмкүн. Ошон үчүн кемчиликтерди биз көз жумуп, анын кемчиликтери менен атасак, гыйбат болуп калат. Аны Аллах субханала тааля Куранда айтты, инсанды угуучу, көрүүчү кылып жараттык деди. Демек, инсанга Аллах Таала эң жакшы түспөлү жаратты дейт. Аллах субханала тааля чырайлуу кылып жараттык дейт. Оттин ва зайтун сүрөсүндө. Ошол үчүн келиңиздер, бири-бирибизди кемчиликтүү аттар менен атабайлык. Жана жахилят доорундагы бир лакаптар менен бири-бирибизди чакырбайлык. Орустардан тарбияланып, орусча сүйлөп калышты. Аны өзгөчө бири-бирин жанакындай лакаптар менен чакырып жатышат. Билбейм мен ундай. Ал лакаптар өтө көп. Келиңиздер, ал лакаптар менен чакырбай, Аллах Таала ошол бизге берген аттар менен бири-бирибизди чакыралык. Эми дагы бир маселени бияктан не бир жыйынтык чыгарабыз. Ошого тиешелүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис бар. Бул Ибн Умардан келет. Абдулла ибн Умар риваят кылат. Инна минал баяни ла сихра. Албетте чечендикте, кооз сүйлөгөндө буда дагы сыйкыр камтылат дейт. Келиңиздер, ошол жөнүндө бир маселе курсак. Шариятта баян, кооз сөз. Ал шариятта бирөөсү мазмум, мындайча айтканда айыпталуучу тарап, экинчиси мамдух, макталуучу тарап. Мисалы, шариятта бул хадисте муну айыпталуучу тарап. Бирок лугавыйлар, араб тилин, адабиятын тааныгандар бул хадистен алар өздөрүнө макталуучу тарабын алып алышкан. Бирок негизинен ахул хадис, шарият илиминин алымдары бул хадис, бул кайра мактабастан аны айыптап жатат дейт. Эми демек айттык, баян деген сөз жанакындай бул кооз сүйлөө. Чечендик. Шариятта бир тарабы айыпталат экен, бир тарабы макталат. Кайсы тарабы айыпталат? Биринчи ошону баштайлык. Айыптала турган тарабы Аллах субханала таалянын динине, туура акыйдага, пайгамбардын хадисине иман келтирбей, башка сөздөр менен
бурмалап, ошону чечендиги менен, кооз сүйлөгөн сөзү менен карапайым элди, мындайча айтканда, аларды талбис кылып, аларга башкача максатын көргөзүп, алдап жаткан адамдар бул адам сыйкырлап койгондой. Мисал келтирелик. Мисалы, белгилүү Куран Керимде аят бар. Уджуху йаума идин надира иля раббиха надира. Кыямат кайымда момундардын жүздөрү нурду болот. Жана алар Раббисин карай карап турушат дейт. Раббисине карай карап турушат. Мындайча айтканда, алар Раббисин карап турушат дейт. Раббисин көрүшөт. Карал араб тилинде надира деген сөз бул араб тилинде эки маани. Эгерде харфчар, мындайча айтканда, дан мүчөсү кошулганда, харфчар болсо, бул көрүп турат деген нерсе. Эгерде дан мүчөсү кошулбай эле өзү эле гана келген болсо, анда бул күтүп турат. Муну муътазилдер алар айтышты, жок, Раббибизди кыяматта көрбөйбүз. Бул Раббибизди кыяматта күтөбүз дешти. Жок, мисалы арабтар айтпайт. Ана антазирука. Мисалы, мен сени күтөм дейт. Орусча айтканда, я жду тебя. Антазирука. Бул жерде дан мүчөсү кошулган жок. Ал эми ана андуру илейка. Мен сен тарапты көздөй карап турам. Сени сага назар салып турам десе, иля, андуру иля. Көрүңөрбү? Булар болсо ошол жерден ошондой бир сөздөрдү бурмалап, араб тилинде башка маани алып келип туруп, элди ошентип башын айландырганды, булар элге талбис кылып, элге акыйкатты караңгы бир чапан менен жабып, аны бекитип, анне караңгы эл аны түшүнбөйт. Мына ошондой адамдар элди сыйкырлап койгондой. Ошондой эле Куран Керимде белгилүү аят мээримдүү аршка көтөрүл деген. Ар-Рахман алал арш истава. Мээримдүү аршка көтөрүлдү. Истава, аля арш истава. Демек, истава алал арш. Истава. Истава деген сөз көтөрүлдү. Эгерде аля менен келсе, харф жар менен келсе, дан мүчөсү менен келсе, бирок эчтеке харф жар жок, дан мүчөсү жок келсе, анда теңдеш болду. Анткени Аллах субханаху тааля Хашр сүрөсүндө айткан: "Ла ястаю асхабул нари ва асхабул жанна." Тозок ээлери менен бейиш ээлери алар тең келбейт дейт. Ла ястави. Көргөр, буякта харф жар жок. Ал эми берки аятта алал арш истава. Аршка көтөрүлдү дейт. Бирок кээ бир адамдар ойлойт, Аллах аршка көтөрүлдү десек, биз Аллах Тааланы окшошуп жатабыз деп. Жок. Аллах Таала Куран Керимде Шура сүрөсүндөгү белгилүү аят бул эреже. Лейса камислихи шейун ва хува ас-самиул басир. Ага эч нерсе окшош эмес. Ал угуучу, көрүүчү. Демек, Аллахка биз угуучу, көрүүчү, аршка көтөрүлдү, дүйнө асманга түшөт деген кандай гана сыпатты таандык кылсак, ага чейин эреже бар. Ага эч бир нерсени окшоштурбай туруп таандык кылабыз. Эмнеге? Маанисин түшүнөбүз биз. Аллах кантип айтты Куранда, ошондо ыйман келтиребиз. Бирок биля ташбих, биля тамсил, окшоштурбайбыз. Биля такиф, анын кейпин издебейбиз, мына момундай деп. Истивау ма'лум, Имам Малик айткандай, ал көтөрүлгөндүгү маалым, араб тилинде түшүнүктүү ал сөз. О кейфияту мажхул, бир кантип көтөрүлгөндүгү бизге ал маалым эмес. Ва суал анху бид'a, ал жөнүндө сураш бул бид'ат. Алейна таслим рида, биз бир гана кабыл алып ыраазы болуш керекпиз. Аны кээ бир адамдар ойлойт, Аллахка кол берди, Аллах көтөрүлдү деди. Жок, Аллах өзүнө кол берди. Аллах өзү айтты. Я иблису ма манаака ан тасжуда лима халакту биядей. Сад сүрөсүнүн 75-аятында Аллах айтат: "Эй иблис, сага эмне тоскоолдук болду? Менин эки кол менен жараткан затка сажда кылууда" деди. Колду кудурет деп койгон мүмкүн эмес буякта. Эки колу менен дейт, анда эки кудурет деп чечмелейбизби?
Аллах айтты. Бутту пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Каф сүресинде: "Йома нақули джаханнама халим талати ва тақулу халим мазид." Кыяматта сурайбыз тозокко: "Сен толдуң?" деп тозок жооп берет дейт. Дагы бар дейт. Ошол хадис Бухари менен Муслимде 10дон ашык хадис бар. Аллах субхана ва тааля айтат: "Йомал кияма табарак ва таала ядау кадамаху ли джаханнама ва ясалха халим талати ва тақулу кат." Кыяматта Аллах бутун коюп сурайт тозоктон: "Сен толдуң?" деп тозок айтат дейт. Жетиштүү. Бир риwayatта риджлаху дейт. Бутун дейт. Бир риwayatта кадамын койду дейт. Пайгамбар айтып атат. Пайгамбар түшүнбөй туруп айта береби? Пайгамбар билген. Бирок лейса камислиги шей. Анын бутуна эч бир заттын буту окшош эмес. Неге? Анткени караңыздар. Бул дүйнөдө канча деген жандыктар, алардын буту бар. Крокодилдин буту бар, тооктун буту бар, кумурсканын буту бар, адамдын буту бар. Крокодилдин бутун тоок койсоң окшош эмес. Тоокко жарашпайт. Тооктун бутун алып келип кумурска койсоң жарашпайт. Кумурсканын бутун иттин бутуна койсоң жарашпайт. Эмнеге? Анткени махлукаттардын арасында ар бир махлукаттын өзүнө ылайык буту барбы? Ал эми махлукаттар менен Аллахтын ортосунда айырма даана ачык. Ошон үчүн келиңиздер, кээ бир адамдар ойлойт, Аллахтын буту бар, Аллахтын колу бар деп койсо эле, Аллахка бул окшоштуруп жатат махлукаттар деп. Жок, андай эмес. Биз окшоштурбайт, анткени бизде эреже бар. Алымдар айтат: "Биз насифу ма васафаллаху бихи нафсаху фи китабихи." Пайгамбар Аллах Таала Куранда кантип өзүн сыпаттаган болсо, биз ошентип сыпаттайбыз. Жана ошондой аля лисани расулихи. Пайгамбар кантип сыпаттаган болсо, биз ошентип сыпаттайбыз. Жана вананфи ма нафаллаху мин нафсихи. Жана пайгамбар өзүн эмнени таанган болсо, биз ошону танабыз. Жана пайгамбарыбыз тили менен эмнени таанган болсо Аллахтан, ошону танабыз. Мисалы, бир нерсени токтотуп кетейин бияктан. Кээ бир адамдар айтат: "Аллах субхана ва тааля биз аршка көтөрүлдү" десек, алар айтат: "Аршка көтөрүлдү деген туура эмес. Себеби дегенде ла макана" дейт. Анын орду жок дейт. Караңыздар. Ла макана, анын орду жок деген сөз. Бул тануу. Туура тануу. Бирок пайгамбар ошондой тануу айттыбы? Хадисте бар ошондой. Пайгамбар бир нерсени танган. Же Аллах Таала Куранда тандыбы? Мен аршка көтөрдүм, бирок арш менин ордум эмес деп. Көрүңүздөрбү? Биз өзүбүздөн бир нерсени чыгарып танбаш керекпиз. Жана биз өзүбүз бир нерсени ойлоп, ага Аллахка сыпаттабаш керекпиз. Кээ бир кыргыздар айтып жатат: "Кудайдын кулагы сүйүнсүн" дейт. Бул Аллахка кулакты таандык кылбаш керекпиз. Эмнеге? Анткени андай хадис келген жок, андай аят жок. Ошон үчүн келиңиздер, Аллах субхана ва тааляга эмне сыпат таандык болсо, ошол сыпатты гана сыпаттайбыз. Эмнени танган болсо, Аллах жана элчиси ошону гана танабыз. Өзүбүз бир нерсени ойлоп танбайбыз. Бирок башына жанакы эрежеде Шура сүрөсүндө лейса камислихи шей, ага эч бир нерсе окшош эмес дегендей. Ал эми шариятыбызда макталган баян бул эмне? Макталган баян, макталган чечендик, макталган кооз сөз бул Аллах субхана ва тааlanın сөзүн жана пайгамбардын хадистерин чечмелеп түшүндүрүп берүү. Мына бул эң жакшы сөз. Мындай сөздөрдү алымдар, сахабалар, таба табиндер бизге чечмелеп түшүндүрүп берген. Келиңиздер, демек сыйкырдын кээ бир нерселерде сыйкырдын түрлөрү бар экен. Ошондой түрлөрүнө дагы жолобойлук, сыйкырдан оолак бололук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.